машина. Эртерээк жылса жакшы эле. Келе, азыр. Айдана. Шаардан жер үйгө эле чыгалы, Батирге. Койчу Алмаз, тойдон көп акча түшпөдү эле бизге. Алмаз, андан көрө баардык шарты бар Батирге эле чыкпайлыбы? Ал акчага кичине акча кошуп машина алалыбы дегеним да. Койчу, мен жер үйдө жашагым келбейт. Жашоомдун башталышында эле аялымдын айтуусунан апам же мен каршы чыга албай шаардагы батирлердин биринде жашап калдык. Кандайсың Айдана? Серип бердиңби? Идиш жатасың? Тамак барбы? Бар, кысы тешо. Үйдө отуруп зерикип, мага жумуш таап бересиңби? Же сенин колуң бошоп атабы? Буюрса болот. Ушул жума менин дем алыш күнүндө экөөбүз чогуу жумуш издейбиз ага. Макулбу? Биздин келгенибизге бир жумадан ашты. Тамагың ширин болуптур. Айдана, эгер зериксең, Береметти айылдан алдырып келбейлиби? Өкөң чогуу жашайсың. Каяктан айтасың? Өзүбүз жашайбыз. Каяктагы эмес, ал менин карындашым го. Карындашым болсо чакыр. Туугандарым баарын топтолуп ошолор менен жаша, уктуңбу? Бул эмне дегениң? Менин туугандарым сенин да туугандарың болот. Сенин туугандарыңдын баардыгы менин да туугандарым, уктуңбу? Анда туугандарым баарын чогултуп алып келип жашагын. Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат деп кыргыз элинин бекеринен айтпаса керек. Айдана менен сүйлөшүп жүргөндө мындай кылык чогуруктарын эч кандай байкаган эмесмин. Карындашымды өзүмдүн үйүмө алып келе албай жатам. Мындай жашоо улана берсе, мен туугандарым менен катташа албай каламбы? Мен өзүмчө жашаганды абдан жакшы көрөм. Кыздардын баары эле жолдошу менен каалагандай жашагысы келет да туурабы? Биздин үйгө карындашы келсе, Алмаз ага да көңүл буруш керек. Акча да берет. Карындашы келсе, эртең эле анын артынан туугандары келет. Эмне мен ага туугандардан тамак бышырып кызматкери болушум керекпи? Эмне үчүн мындай болуп жатканына түшүнө албай жатам. Жашообузга акча керектигине байланыштуу кошумча иш иштеп, үйгө кеч баргандыгыма байланыштуу эле Айдана ушундай кылыктарын көргөзүп жатабы? Мен Алмаздан мындайды күткөн эмесмин. Эгер бирөөнү таап алган болсо, мындан ары экөөбүз чогуу жашай албайбыз. Жумуштан келдиңби? Ооба. Нандан ит койчу. Петсетini yükleyin.
дарыгерлер Айдананы өмүр бою баспай калышы мүмкүн деп диагноз коюшууда. Абдан өкүнүчтүү. Бирок мен Айдананы эч качан таштап кетпейм. Ал күндөн бери көптөгөн айлар өттү. Мени кайненем жок. Апам дейинче. Апам, сиңдим Бермет. Баары жакшы карап, азыр басып калдым. Жок жерден эле Алмазды күнөөлөгөнүмө абдан уялам. Кыздарга айткым келет. Толук бир нерсени билмейинче чечим чыгарбагыла деп. Азыр болсо бактылуу жашайбыз.